Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fid din. Allahumma ij'al hadzal majlisa khalisan liwajhikal karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Жараткан Алла Таалага мактоолор болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбызга салам салаваттар болсун. Сиздер менен кийинки сабагыбыз ажылык туурасында болот. Ажылык туурасында. Мындан сырткары дагы 2-3 сабак гана калды. Ошону менен китебибиз жыйынтыкталат. Бүгүнкү темабыз ажылык толук. Кенен айтпайт, кыскача баяндайт. Буга чейинки эле темалар сыяктуу кыскача ажылык туурасында баяндап берет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Китабул хадж. هو فرض مرة على مسلم حر مكلف صحيح له زاد وراحلة فضلا عما لا بد منه مع أمن الطريق. Ажылык деген эмне? Хадж деген эмне десе, шариаттагы мааниси зиярatu маканин махсусин фи заманин махсусин би фи'лин махсусин. Белгилүү бир орунду, белгилүү бир жерди атайын көрсөтүлгөн убакытта, атайын көрсөтүлгөн белгиленген убакытта жана атайын өзүнүн амалдары менен аткарыла турган амалды ажылык деп коебуз. Албетте анын шарттары бар. Ажылыктын шарттары табылганда ошол кишиге ажыга барып ажылыкты өтөп келүү милдеттүү болот. Эң эле биринчи ажылык кылуунун өкүмү эмне? Ажылык кылуунун, ажылыкка баруунун өкүмү эмне десе, ва хуа фардун. Ажылыкка баруу бул парз, өкүмү парз. Курандан дагы далил бар, сүннөттөн дагы далил бар, үммөттүн ижмасы дагы бар. Жалпы ажылыктын парз экендигинде далилдер көп. Марратан. Анан албетте ажылыкка бай кишилер барат. Бай кишилер же болбосо кедей кишилер негизи эле адам канча жолу ажылыкка баруу милдеттүү болот, парз болот десе, өмүрүндө бир жолу кудурети жеткенде ажылыкка баруу парз болот. Бир жолу ажылыкка баруу парз. Аля муслимин, мусулмандарга парз. Албетте ажылык ибадат болгондугу үчүн мусулмандарга парз кылынган. Капырларга бизде эч кандай жүктөмөлөр айтылбайт. Хуррин, эркин адам болуш керек, кул болбош керек. Эркин адам ажылыкка баруу милдеттүү болот. Мукаллафин, анан ажыга баруу, ажылык кылуу милдеттүү боло турган киши мукаллаф болуш керек. Мукаллаф дегенде акыл эси жайында балагат жашына толгон адам болуш керек. Кулдар бара албайт. Балагат жашына жетпегендер милдеттүү болбойт. Акыл эси жайында болбогон адамдарга дагы бай болсо дагы ажыга баруу парз болбойт. Сахихин, кийинки шарты ажылык милдеттүү болуш үчүн адам дени сак болуш керек. Дени сак болуш керек, оорулуу болбош керек. Буту баспаган, оорулуу боло турган болсо, ага дагы милдеттүү болбойт, бай болсо дагы. Лаху задун ва рахилатун. Анан негизги муктаждыгы дегенде үйү болуш керек, үйүнө жайгаштырыш керек. Үйдөгү эмеректери, атайын өзүнүн муктаждыктары, балдарынын нафакасы, аялынын нафакасы, булар бардыгы негизги муктаждыктар болуп эсептелет дагы. Ошол негизги муктаждыгынан арткан акчасы ажылыкка барып келүүгө жете турган болсо, ал кишиге ажыга баруу милдеттүү болот. Ашыкча каражаты болсо дегени ушул. Лаху задун ва рахилатун. Барып келгенге улоо болсо, мурдакылар ат араба, аттар менен жөө барып ажылык кылып келген, ушундай мүмкүнчүлүгү болсо, анан ажылыкка баруу милдеттүү болот. Фадулан амма ла будда минху ма амнит тариq. Жогорудагы эреженин уландысы сөзсүз милдеттүү болуп каржылай турган адамдар бар, нерселер бар, амалдар бар. Ошолордон ашкан акчасы жолго, унага жете тургандай каражаты болсо, ажылыкка баруу милдеттүү болот. Ошол эле учурда акыркы шарты бул ма амнит тариq. Жолдогу амандык болуш керек. Барып келгенге чейин эсен аман, сак саламат барып келе ала тургандай жолдогу тынчтык, аманчылык болгон болсо, ошол кишиге ажыга баруу милдеттүү болот. Бүгүнкү күндө муну салыштырып карай турган болсок, виза чыккан болсо, ошол кишиге ажыга баруу милдеттүү болуп калат. Ва фардуху ал-ихраму. Ажылыктын парздары. Парз деген бул эгерде парз амалы, ажылыктагы парз аткарылбай кала турган болсо, анын ажылыгы эсептелбей калат. Ажылыгы өтпөй калат.
Ошондуктан сөзсүз түрдө ажылыкта парздарын, важиптерин, сүннөттөрүн бекем үйрөнүп, анан ажылык кылуу керек. Ажылыктын парздары ал-ихрам. Биринчиси ихрам байлоо. Ихрам байлоо. Ихрам деген бул эки аппак чүпүрөктөн турат. Бирөөсүн асты жагыбызга уруп, бирөөсүн үстүбүзгө жамынабыз. Ихрам байлоодо сөзсүз эки амал талап кылынат. Эки амал сөзсүз шарт кылынат. Биринчиси бул ниет болуш керек. Ажылык кылууга, умра кылууга, кыйран ажылыгын жасоого сөзсүз түрдө ниет болуш керек. Ихрамдын ичинде ушул амал сөзсүз табылыш керек. Экинчи милдеттүү болгон амалы бул талбия айтыш керек. Талбия айтылбаса, ниет кылынбаса, жөн гана ихрам байлагандан ихрам байлаган болуп эсептелбейт. Ихрамдын шарттарынан ушул эки амал сөзсүз аткарылыш керек. Ниет кылганда мисалга навайтул хаджа ва ахрамту бихи лиллахи таала. والثاني التلبية وما يقوم مقامها من الذكر أو تقليد البدنة مع الذوق والتوجه معها. Ажылыктын ниети ажылык кылууга ниет кылдым, Аллахтын ыраазылыгы үчүн ихрам байладым деп ушундай ниет кылып коет. Тил менен айтуу мустахап болот, негизинен жүрөгүнөн ушул ажылык кылууга болгон чечими болуш керек. Талбия деген баарыбыз билген ошол талбияны айтуу. Вал вукуфу талбия азыр бир аздан кийин дагы келет. Вал вукуфу валау лахзатан би арафат. Ажылыктын экинчи парзы Арафатта туруу. Арафа күнү күн оогондон кийин эртеси күнкү айттын багымдаты таң атканга чейин ошол Арафат тоосунда туруп калуу бул парз болуп эсептелет. Мейли ал жерде 1 саат, 2 саат туруу шарт эмес, парз эмес, бирок парз аткарылыш үчүн бир аз мөөнөт турган болсо дагы ошол парзы жарайт. Бирок важиптери, мустахаптары бар. Мин завали яумит таси'i иля фажри яумин нахри. Арафатта кайсы убакытта турат десе, 9-чу Зулхиджа күнү күн оогондон баштап Курман айттын багымдаты киргенге чейин ошол жерде турган болуш керек. Ошол аралыктын ичинде. Ва тавафу зиярати. 3-чү ажылыктын парзы бул зиярат тавафын аткаруу. Тавафу зияра, негизи ажылыкта 3 парз бар, ошол акыркы парзы зиярат тавафын аткаруу. Ва аксару тавафу зиярати, милдеттүү болгону тавафтын көп бөлүгү аткарылган болуш керек. Анан бул таваф башка бир аталыштар менен дагы аталат. Тавафур рукун вал фард вал ифада деп дагы аталат. Рукун тавафы, парз тавафы, анан ифада тавафы деп дагы аталат. Жалпысынан ажылыктын парздары ушул үчөө. Ва важибуху, важиптары болсо, ажылыктагы важиптар, буларга дагы сөзсүз түрдө көңүл бурушубуз керек. Адатта ажылыктагы важиптарды аткарбай коюу менен, таштап коюу менен бизге кой союу милдеттүү болуп калат, кан чыгаруу милдеттүү болуп калат. Ажылыктын важиптарынан ал-ихраму минал миқат. Биринчи эле важыбы ажылыкта ихрам байлайбыз дедик. Ихрам байлоо, биз ихрам байлоону парз деп айттык. Эми ошол ихрамды атайын көрсөтүлгөн миқаттардан байлап өтүү важип болот. Атайын көрсөтүлгөн миқаттар бар. Медина тараптан баратканда өзүнчө миқат бар. Ирак тараптан кирип баратканда өзүнчө миқат, Шам тараптан кирип барганда өзүнчө миқат. Жалпысынан 5 миқат бар. Ошол чекке чейин ихрам байлап өтүшү керек. Же ошол чектен ихрам байлап өтүш керек. Бул важип. Андан кийинки ажылыктын важыбы ва маддул вукуфи илал гуруб. Арафатта туруу парз деп айттык. Эми ошол Арафатта туруунун мөөнөтү күн батканга чейин Арафатта туруу бул важип болуп эсептелет. Арафат күнү күн оогондон баштап Курман айттын таң атканга чейин, багымдаттын убакыты киргенге чейин туруу парз дебедикпи? Ошол убакыттын ичинде туруп калуу парз дедик. Эми важыбы кайсы десе, күн оогондон баштап же андан кийин жетип барды. Ошол күн батканга чейин, Арафат күнү күн батканга чейин Арафатта туруу важип болуп эсептелет. Вал вукуфу би Муздалифа. Муздалифада туруу бул дагы важип. Муздалифада туруу дегенде Арафат тоосунан түшүп келип туруп Муздалифага түнөйбүз. Муздалифага түнөйбүз дагы ошол жерде түнөп, эртеси күнү багымдаттын таңы аткандан кийин
Багымдаттын таң аткан учурда бир аз мөөнөт турган болсо дагы важип аткарылган болот. Ага чейин Муздалифадан кетип калганга болбойт. Биздин мазхабта ушундай милдеттүү. Вал вукуфу би Муздалифа. Муздалифада туруу важип. Ва рамюл жимари. Ва рамюл жимари. Ажылыкта таш ыргытуу бар, таш атуу бар. Таш атууда 3 күн таш атуу бул важип болуп эсептелет. 3 күн таш атуу важип болуп эсептелет. ورمي الجمار الثلاث والحلق أو التقصير. Андан кийинки ажылыктын важиптеринен чачты кыруу же болбосо кыскартуу ажылыктын важиптарынан. وفعل طواف الزيارة في أيام النحر. Алтынчы важыбы таваф зияра бизде парз болчу. Ошол таваф зияраны курман айт күндөрү, курмандык чалса мүмкүн дурус боло турган күндөрү таваф зияраны аткарып калуу бул дагы важип. Андан кечиктирбешибиз керек. Васса'ю байна сафа вал марва. Жетинчи важыбы Сафа Марванын ортосунда басуу бул дагы важип. Сафа тоосунан баштайт. Сафа тоосунан баштайт. Марва тоосунан баштап алган болсо, анысы эске алынбайт, эсептелбейт. Сафа Марвада баспай кое турган болсо, көпчүлүк бөлүгүн калтырып кете турган болсо, кан чыгаруу милдеттүү болуп калат. Вал машю фихи. Вал машю фихи. Кудурети жеткен адам өзү басуусу бул дагы важип болуп эсептелет. Кудурети жеткен адам өзү басып ажылыгын аткаруусу милдеттүү болуп эсептелет. Үзүрсүз бир нерсени минип үстүндө аткарып койгонго болбойт. Ва тавафул вада. 9-нчу важип бул коштошуу тавафын аткаруу. Коштошуу тавафы меккеликтер же этеккири келген үзүрлүү аялдар аткарбайт. Алыстан келгендер, алыстан узактан келгендер булар коштошуу тавафын кылышы керек. Коштошуу тавафын кылуу алар үчүн важип болуп эсептелет. 10-нчу важип вал бадаату фи тавафи минал хаджарил асвади. 10-нчу важип Кабаны таваф кылганда тавафты баштаган жерибиз Хаджарул Асвад кара таштын тушунан болуш керек. Кара таштын жанынан оң тарапка айланып, сол тарабыбызда Каба калат. Ошол таризде баштоо, кара таштын тушунан баштоо бул дагы важип. Вал машю фихи. Ошол жерде таваф кылып атканда дагы басуу, үзүрсүз эле бирдемени минип албастан, бирдеменин үстүндө аткарбастан өзү басуусу бул дагы милдеттүү болот. Ват тахарату фихи. Ваттахарату фихи минал хадасил асгари вал акбари. Таваф кылып атканда кичи даратсыздыктан дагы чоң даратсыздык бул гусул. Гусул милдеттүү болуп калган болсо, жунуп болгон болсо же дараты жок болгон болсо таваф кылганга болбойт. Таваф кылуу үчүн сөзсүз түрдө дараты болуш керек же гусул алган болуш керек. Бул 12-нчи важыбы. 13-чү важип ажылыктагы. Вассатрул аура. Ауратыбыз жабык болуш керек. Ауратыбыз жабык болгон абалда аткарышыбыз керек. Жалпы ажылыктын важиптары ушулар. Ажылыктын важиптарын жакшылап жатташыбыз керек. Анткени важип аткарылбай калган болсо, кан чыгаруу милдеттүү болуп калат. Ва ашхуруху Шаввалун ва Зулкаъда ва ашру Зилхиджа ва юкрахул ихраму лаху каблаха. Ажылык бир жыл ичинде каалаган убакытта аткарганга болбойт. Ажылык кылуу үчүн атайын айлар бекитилген, ошол айларда ажылык аткарылышы керек. Ажылык айлары кайсылар десе, Шаввал айы болот, ва Зулкаъда айы болот, анан Зулхиджанын 10 күнү болот. Зулхиджанын 10 күнү ажылык жасай турган айлар болуп эсептелет. Эгер бул айлар келгенге чейин эле ихрам байлап ала турган болсо, ал ихрам байлаганы макрух амал болуп эсептелет. Ахкамул умра. Кийинки темабыз бул умра өкүмдөрү. Умранын темалары, умрага тийиштүү маселелер. Вал умрату суннатун муаккадатун фил умри марратан. Жалпысынан өмүрүбүздө бир жолу умра амалын жасоо бул бекемделген сүннөт. Сунна муаккада деп өкүм берилет. Ва хия ихрамун ва тавафун ва са'юн. Ихрам кайсы амалдардан турат десе, ажылыктагыдай көп амал жасалбайт. Умрада
Милдеттүү болгон амалдары бул ихрам байланыш керек, таваф кылыш керек жана Сафа Марвада баскан болуш керек. Ушул үчөөсү милдеттүү болуп эсептелет. Ва тукраху яума арафа ва арбаатан ба'даху. Арафат күнү умрага баруу, Арафат күнү умра жасоо же Арафат күнүнөн кийин 4 күн ичинде умра жасоо макрух болуп эсептелет. Макрух тахрими. Арафат күнү, анан Арафаттан кийинки 4 күн ичинде жалпы 5 күн аралыгында умра жасаганга болбойт. Макрух тахрими болуп эсептелет. Жалпысынан ажылыктын парздары, важиптери, анан умра туурасында кыскача маалымат берди. Эми ажылык кантип аткарылышы керек? Ажылыктын толук аткарылышы боюнча сүрөттөп берет. Башынан баштайт. ومن أراد الإحرام توضأ والغسل أحبه. Кимде ким ажылык жасайм же умра жасайм деп ихрам байлай турган болсо, анда ал даарат алыш керек. Же гусул алыш керек. Гусул алганы жакшыраак. Гусул алып туруп, толук жуунуп, таранып, анан ихрам байлаганы афзел. ولبس إزارا ورداء وتطيب وصلى ركعتين. Жуунуп, тазаланып, жыттуу атырларын себип, атайын ихрамдагы белгиленген чүпүрөктөрдү оронуп, аларды изар деп аталат, рида деп аталат. Ушул экөөсүн кийип, 2 рекет намаз окуйт. وصلى ركعتين. 2 рекет намаз окуйт. وقال اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин ушинтип айтат. О Аллахым, мен ажылык жасоону кааладым. Ажылык жасаган атам. Ажылык амалын аткарган атам. Фаяссирху ли ва тaqabbalhu minni. Ажылык амалын аткарууга мага жардам бергин. Мага жеңил кылгын. Анан ошол жасаган ажылыгымды кабыл кылгын деп туруп, ошентип дуа тилек кылат. Эгер умра жасап аткан болсо, ушул жердеги эле сөздөр алмашат. Аллахумма инни уридул умрата фаяссирха ли ва тaqabbalha minni. Навайтул умрата ва ахрамту биха лиллахи таала. Умра үчүн ушундай дуаны айтса жарайт. О Аллахым, умра амалын жасоону максат кылдым, аны жеңил кылгын жана жасаган умрамды кабыл кылгын. Умра жасоону ниет кылдым, Аллахтын ыраазылыгын табуу үчүн ихрам байладым, ошентип ниет кылат. Thumma labba dubra salatihi nawiyan al-hajja wa yattaqi ar-rafatha. Андан кийин ушул амалдар бүткөндөн кийин талбия айтып баштайт. Талбия айтып баштайт. Ниет кылып бүткөндөн кийин талбия айтып баштайт. Намаздын артынан эле лаббайканы айтып баштайт. Ажылыкты ниет кылган абалда атайын тыюу салынган иштер бар, ошолордон сактанган абалда дайыма талбиясын айтып жүрөт. Дайыма талбиясын айтып жүрөт. Таш ыргытканга чейин талбияны көп айтат. Ажылыкта. والتلبية هي أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Ушул лаббайка болуп эсептелет. Ушул талбияны көп айтып жүрөбүз. Анан ваяттaqi ar-rafasa. Рафастан сактанабыз. Рафас деген эмне десе, өзүнүн аялы, адал никесиндеги аялы болсо дагы жакындык кылууга болбойт. Тыюу салынат. Анан ошол жакындык кылууга алып бара турган иш-аракеттерди дагы аткарганга болбойт. Мындан сактанат. Вал фусук, фасыктыктан сактанат. Ихрам байлагандан кийин фасык боло турган иштерди аткарбайт. Фасык боло турган бул күнөө иштер. Алла Таалага итаат кылууда, ибадат кылууда чектен чыгуу бул фасыктык болуп эсептелет. Вал жидал, анан ошол эле учурда талашып тартышуу, урушуу, мушташуу, ушул сыяктуу иштер дагы тыюу салынат. Вакатлы сайдыл бар, андан кийинки тыюу салынган амал бул ошол жердеги жаныбарларды өлтүрүүгө дагы тыюу салынат. Аңчылык кылууга, аны көрсөтүп берүүгө, ага ишарат кылууга бүт барга тыюу салынат. Ватта тайюба, ихрам байлагандан кийин атайын жыттуу атырларды сепкенге болбой калат. Васатра раси вал вajhi, ихрам байлагандан кийин башын, бетин жаппайт. Башын, бетин жабылбайт. Ва халqa ша'ри,
Ихрам байлагандан кийин чачын кыскартпайт, муруттарын албайт, сакалдарын албайт. Негизи эле жалпы денесиндеги түктөрдү ихрам байлагандан кийин кыскартпайт. Ва касса зуфри, ихрам байлагандан кийин тырмак алууга дагы болбойт. Ва лубсал махит, эркектер атайын тигилген кийимдерди дагы кийбейт, кийгенге болбойт. Вал хуффайни, анан ошол эле учурда маасыны кийип жүргөнгө дагы болбойт ихрам байлагандан кийин. Ва лубса саубил масбуг бима лаху тибун, анан мурдакы доордо кийимдерди атайын чөптөргө, атайын бир химикаттарга аралаштырып туруп жууп боёгон. Ошол боёгон учурда жанагы кошулманын дагы жыты чыгып калат. Ошондой нерсе менен кийимдерди дагы жууганга болбойт. Ошондой нерселер менен жуулган кийимди кийгенге дагы болбойт. Ва аксара талбията рафиан биха саутаху. Үнүн бийик көтөргөн абалда талбияны көп айтат. Талбияны, лаббайканы көп айтып жүрөт. Ва иза дахала Макката бадаа бил масжиди ثم استقبل الحجر مكبرا مهللا رافعا يديه واستلمه بلا إيذاء وطاف طواف القدوم مطبعا 7 أشواط. Бул жеке ажылыкты жасаган адамдын сүрөтүн айтып берип атат. Кээде кыран ажылыгын жасаганда, таматту ажылыгын жасаганда анын айырмачылыктары болот. Бул жерде жеке ажылык амалын жасаган кишинин сүрөтү. Талбияны көп айтат. Ажылыкта жүргөндө талбияны, лаббайканы көп айтат. Эгерде Меккеге кирип барган болсо, сырттан атайын мыйкаттан ихрамын байлады, намазын окуду, ниетин жасады, намазын окуду, ошентип жолду басып келип Меккеге кирди. Меккеге киргенден кийин бул дароо мечитке барат. Дароо мечитке барат. Сумма истақбалал хажара мукаббиран мухаллилан. Анан Меккеге, мечитке барып туруп дароо хажар, кара ташка жүздөнөт. Кара ташка жүздөнүп такбир айтат, тахлил айтат, үнүн бийик көтөрүп, талбияларды айтып жүрөт. Рафиан ядайхи васталамаху била изаин. Анан колун көтөрүп, ошол кара ташка эгер башка бир адамдарга зыян жеткизбей турган, ыза бербей тургандай мүмкүнчүлүк болгон болсо, колу менен ошол кара ташка сылайт. Бирок башка ажыларга зыян жеткизбегендей абалда болуш керек. Дароо ошол жерден кара ташка ишара кылгандан кийин, такбир айткандан кийин, тахлил айткандан кийин бул дароо кудум тавафын аткарып баштайт. Тавафтын түрлөрү бар. Бул тавафы зияра жанагы парз болгон таваф эмес, бул тавафыл кудум деп аталат. Муттабиан 7 ашват. Дароо барганда аткарыла турган таваф, бул тавафыл кудум деп аталат. Муттабиан 7 ашват, 7 жолу 7 айлампа жасайт. 7 айлампа жасайт. Муттабиан дегени бул оң желкесин ихрамды ошол астынан алып туруп жабып алганды муттабиан дейт. Ошол оң далысын ачып туруп таваф кылганды муттабиан деп коет. Ошенткен абалда тавафын жасайт. 7 жолу айлампа аткарат. Анан бул жерде айтып өтүш керек, таваф кылуучу жер бул мечиттин ичи болот. Мечиттин сыртынан таваф кылганга болбойт. Мечиттин ичинде таваф кылыш керек. Эгерде мечиттин сыртында таваф кылып кое турган болсо, ал Кабаны таваф кылды эмес, балким мечитти таваф кылды деп аталып калат. Варамала фис саласатил уали васталамал хажара куллама барра бихи ва хатама тавафа бистиламихи. Анан 7 жолу Кабаны айланат дедик. Алгачкы 3 айлампасында балбан жүрүш кылат. Эгерде эл азыраак болгон болсо, мүмкүнчүлүк болгон болсо, балбан жүрүш кылат. Бираз тезирээк басат. Васталамал хажара куллама марра. Ар бир кара таштын жанынан өткөндө аны өпсө болот, колу менен сыласа болот, бирок башка бирөөлөргө зыян жеткизбеген абалда. Акырында 7 тавафты аткарып бүткөндөн кийин кара ташка ишарат кылып, кара ташка карап такбирин айтып, Макам Ибрахимге барып туруп 2 рекет намаз окуйт. Сумма салла ракатайн. Андан кийин 2 рекет намаз окуйт. Ва хия ваджибатун ба'да кулли усбу'ин сумма исталама ал-хажара ва хаража. Бул
2 рекет намаз окуу ар бир 7 жолу айланпа жасагандан кийин 2 рекет намаз окуу милдеттүү болот. Ар бир 7 жолу айлангандан кийин 2 рекет намаз окушубуз керек. 2 рекет намаз окуп бүткөндөн кийин мүмкүнчүлүк болсо кайра Кара Ташка барып такбирин айтып, ишара кылып, анан Сафа Марвага жөнөп кетет. Сафа тоосуна жөнөп кетет. فصعد الصفا واستقبل البيت فكبر وهلل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا رافعا يديه ثم مشى نحو المروة ساعيا بين الميلين وفعل ما فعله على الصفا يفعل ذلك 7. Андан кийин Сафа Марванын аралыгында басуу Сафа тоосунан башталат. Сафа тоосуна баргандан кийин Каабага жүздөнөт, Каабага карап туруп такбир айтат, тахлил айтат. Аллахтын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам, салаваттарды айтат, анан колун көтөрүп, жалбарып дуа кылат. Дуа кылып бүткөндөн кийин Марва тоосуна карап аттанат. Марва тоосуна барат. Эки сызыктын ортосунда жашыл сызыктын ишарат кылып койгон, жашыл сызыктын ортосунда чуркоо, катуу чуркоо эмес, бир аз чуркоо керек болот. Анан Марва тоосуна чыгып баргандан кийин Сафа тоосунда эмнелерди аткарган болсо, ошол амалдарды аткарат. Ал жака барганда дагы Каабага жүздөнөт, такбир айтат, тахлил айтат. Тахлил деген бул ла илаха иллаллах. Такбир деген бул Аллаху акбар. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават, саламдарды айтат. Салаваттардын түрлөрү көп. Анан колун көтөрүп, жалбарып дуа кылат. Сумма акама би Макката мухриман. Сафа Марвада басып бүткөндөн кийин бул ошол Меккеде ихрамдан чыкпастан туруп турат. Бул жеке ажылык. Жеке ажылыкты гана аткарып аткан киши. Дароо ажылыгын баштап атат. Дароо барар замат ажылыгын баштап атат. Сафа Марвада баскандан кийин ихрамдан чечпейт, ихрамда туруп турат. Ватафа бил байти нафлан ма шаа. Ошол аралыкта ажылык амалдары башталганга чейин нафил амалдарды, нафил тавафтарды аткарып турса болот. Сумма хаража гадата яумит тарвияти. Андан кийин тарбия күнү дегени бул Арафат күнүнөн бир күн алдыңкы тарбия күнү деп коебуз. Зулхижжанын 8-күнү. 8-күнү, Зулхижжанын 8-күнү багымдат намазынан кийин Мина өрөөнүнө жөнөп кетет. Мина өрөөнүнө жөнөп кетет. Ихрамын чечпейт, ихрамдан чыкпайт, анткени бул ажылык амал уланып атат. Иля минна ва макаса биха. Анан Минага жетип, Минада түнөйт. Минада туруп турат. Ал жерге баргандан кийин эгер эртерээк жетишип алган болсо, бешимди окуйт, асырды окуйт, шамды окуйт, куптанды окуйт, анан багымдатты окуйт. Иля фажри яуми Арафа, сумма раха иля Арафат. Арафат күнү багымдаттын убактысына чейин ошол Минада туруп турат. Күн чыккандан кийин Арафат тоосуна жөнөп кетишет. Күн чыккандан кийин Арафат тоосуна жөнөп кетет. Арафат тоосуна жөнөп кетет. وبعد الزوال يستحب له أن يغتسل قبل الصلاة صلى الظهر والعصر وقت الظهر. Андан кийин күн огондон кийин гусул алып алганы жакшы намаз окуу үчүн. Күн огондон кийин пешимдин убактысы келет, асырдын убактысы келет. Эгер шарттары табылган болсо, атайын шарттар талап кылынат. Ошол шарттар табылган болсо, бир азан, 2 каамат менен асыр менен зухурду пешимди бир убакытта аткарышат. Пешимдин убактысында окушат. Пешимдин убактысында пешимди дагы асырды дагы окушат. Бизде 2 намазды бириктиргенге болбойт биздин мазхабта. Ушул ажылыкта гана 2 учурда намаздарды бириктирип окуганга болот бир убакытта. Бирок шарттары табылган болсо. Сумма вакафа лид-дуаи ракибан ала нaqatihi in tayassara ау qa'iman in qadira ау qa'idan in istata'a. Андан кийин ошол Арафат тоосунда дуа кылат. Арафат тоосунда, рахмат тоосунда дуа кылат. Төөсүндө, улоосунда минген абалда, тик турган абалда, отурган абалда кандай күчү жеткен болсо, ошондой абалда көп дуа кылат. Би курбил жабал тоого жакын жерде отуруш керек. Тоо дегенде бул жанагы рахмат тоосу. Мустакбилан.
Biraz kaldı. Mustaqbilan mulabbiyan muhallilan musabbihan mukabbiran hamidan musalliyan ala nabiy sallallahu aleyhi ve sellem. Arafat тоосунда турганда жөн гана сүйлөшпөстөн, гыйбат кылбастан, тыюу салынган иштерди аткарбастан ал жерде Кабага жүздөнүп, талбия айтып, тахлил айтып, таспих айтып, мактоолорду айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга салаваттарды айтып олтурат. Вада'a bil adiyatil ma'sura rafi'a yadayhi bakiyan. Колун көтөргөн абалда, ыйлап, жалбарып, атайын асарларда, кабарларда келген дубаларды окуйт, айтат. Wa idha gharabat ash-shamsu ata Muzdalifa. Арафат күнү күн баткандан кийин Муздалифага түшөт. Муздалифа өрөөнүнө түшөт. Wa nazala 'inda jabal Quzah wa salla al-'isha'ayn. Quzah деген тоонун жаныга келет. Жалпы белгилеп койгон, ошол чегаранын ичине киргизет, Муздалифанын чегарасын. Ал жерге түшкөндөн кийин шам менен куптанды бир убакытта окуйбуз. Шам менен куптанды бир убакытта окуйбуз. Бул экинчи жолу намаздарды бириктирип окуганыбыз. Бир азан, бир камат менен окулат. Жогорудагы пешим менен асырда бир азан, эки камат айтканбыз. Бул жерде бир азан, бир камат айтып, шам менен куптан окулат. Эгер ага чейин шамды окуп койгон болсо, жолдо, Арафатта жүргөндө шамды окуп койгон болсо, ал кайра шамды кайталап окуш керек болот. Куптандын убактысында окушат. Summa sallal fajra bi ghalasin, thumma waqafa wa kabbara wa hallala labba wa salla wa da'a wa idha asfara ata minan wa rama jamratal aqabati. Арафат күнү кечинде келип Муздалифага түнөйт. Муздалифага түнөгөндөн кийин эрте менен багымдатты алдыңкы убактысында окуйт. Жер жарып кеткенге чейин, багымдаттын убактысы киргенден кийин эртерээк окуйт. Анан туруп такбирин айтып, тахлилин айтып, лаббайкасын айтып, салават дубаларды окуп, айтып, жер жарыганда Минага келет. Мина өрөөнүнө келет. Анан ошол жерден өтүп барып, Jamratul Aqaba ошол көрсөтүлгөн Jamratul Aqa деп аталат. Ошондой жазылып калат. Ошол жерге барып туруп, 3 таш ыргытуу бар негизинен. Ошонун Jamratul Aqaba дегенинде биринчи күнү ошол жерде таш ыргытылат. Ар бир ыргытканда такбир айтып турат. Waqata'a talbiyata bi awwaliha. Жалпы ихрам байлаган учурда талбия айтып баштаган, лаббайк айтып баштаган. Ошону ажылык ичинде баарында айтып келет дагы, ошол биринчи ташты ыргыткан учурда талбиясын токтотот. Summa zabaha insha'a. Эгер кааласа, бул жеке ажылык кылып аткан киши таш ыргытып бүткөндөн кийин эгер кааласа курмандыгын соет. Summa qassara wa halquhu afdal. Андан кийин чачын кыскартат. Кыскарак кылып кырып алганы бул жакшы. Wa halalahu kullu shay'in illa an-nisa. Ихрам байлагандан кийин көп нерсеге тыюу салынды. Ошол ажылык амалында чач алып бүткөндөн кийин баары адал болот, аткарса жарай берет. Аялдар менен гана, аялы менен гана жакындык кыла албайт. Summa tawafa liz-ziyarati yawm an-nahr. Андан кийин парз болгон амалдардын бири таваф зияра калды. Таваф зияраны аткарат Курман айт күнү же анын эртеси күнү же анын эртеси, жалпы 3 күн таваф зияраны аткарып калса болот. Sab'ata ashwat, 7 жолу айланат. Bila ramlin wa sa'yin qaddamaha. Эгерде балбан жүрүш кылган болсо, Сафа Марвада баскан болсо, буга чейин басып өттү да, жеке ажылык жасап аткан киши. Экөөсүн аткарган болсо, бул ал амалдарды кайра аткарбайт. Wa illa fa'alahuma. Эгерде ажылык ихрамын байлаганда бул амалдарды алдын ала аткарбаган болсо, анда бул экөөсүн кайра аткарат. Wa halla lahu an-nisa'u thumma ata minan. Андан кийин ушул таваф зияраны аткарып бүткөндөн кийин аялдары дагы адал болот. Андан кийин Минага кайтып келет. Мина өрөөнүнө кайтып келет. Wa ramal jimara as-salasa ba'da az-zawali thaniya an-nahr. Айттын эртеси, айттын экинчи күнү күн огондон кийин барып таш ыргытып келет. Бул экинчи күнкү таш ыргытуу. Yabda'u bil ula thumma al-wusta thumma al-aqabata sab'an. Таш ыргытканда биринчи
Эң биринчисин ыргытат, андан кийин ортодогусун ыргытат, анан акырында акаба деп коет. Жанагы биринчи күнү таш ыргытканыбызда ушул акыркы үчүнчүдөгү жамаратыл акабага таш ыргытканбыз. Эми эртеси күнү үчөөсүнө тең таш атабыз. Сумма гадан казалик. Андан кийин үчүнчү күнү дагы ушундай эле амалды кайталайт. Сумма ба'даху казалика ин макаса ва хува афдал. Андан кийин 4-күнү күнү эгерде минада калган болсо, анда ошол сыяктуу дагы таш ыргытып келет. 4-күндө күндү дагы. Ушул кылганы жакшы. Ва ин каддама рамя фихи аля завали сахха. Эгер күн огонго чейин таш ыргытып келген болсо, ал дагы дурус. Валаху нафру кабла тулу'i фажрихи ла ба'даху. 4 күн таш ыргытат дедик. 4-күнкү багымдаттын убактысы киргенге чейин минадан түшүп кеткен болсо, таш ыргытуу милдети болбойт. Эгерде багымдаттын убактысы киргенге чейин минада турган болсо, ошол күнкү ташты дагы ыргытып келиш керек. Ва иза нафара иля Макката тафа лис-садри 7 ашват. Андан кийин жалпы минадагы амалдарын аткарып бүткөндөн кийин Меккеге түшөт. Меккеге келет. Меккеге келгенден кийин таваф ас-садр, садр тавафы деген бар. Бул башка аты тавафул вада, коштошуу тавафы. Бардык амалдарын бүткөндөн кийин алыстан келгендер, меккеликтер эмес, булар таваф садрды, коштошуу тавафын аткарышат. Сумма шариба мин замзам وقبل العتبة ووضع صدره ووجهه على الملتزم وتشبث بالأستار ودعا. Андан кийин коштошуу тавафын аткаргандан кийин замзам суусунан ичет. Замзам суусунан ичет, анан атабага барып өбөт. Атаба дегени кайсы жер? Атаба дегени бул Кабаны урматтоо үчүн ошол атаба жери өбүлөт. Бул кара таш менен эшиктин ортосу деп айтылат. Кара таш менен Кабанын эшигинин ортосу. Ал жерде асылып, жалбарып, ыйлап дуа кылыш керек, бирок көбүнчө мүмкүнчүлүк болбойт элдин көптүгүнөн. Ва вадаа садраху ва важхаху алал мултазами. Көкүрөгүн, бетин ошол Кабанын кийимине, материалына коюп, ошол жерде жалбарат, ыйлайт, дубасын кылат. Ва бака ва яржиул кахкара хатта яхружа минал масжиди. Жалпы ошол жерде дуа кылып, ыйлап, жалбарып дуа кылгандан кийин коштошуу тавафын аткарып өттү. Кахкара абалында Кабадан мечиттен чыгып кетет. Кахкара абалы дегени артыңды Кабага салбастан тескерисинче мечиттен чыгып кетүүнү кахкара абалы дейт. Каба менен коштошуп ушундай амал жасалат. Ушуну менен жалпы ажылыгы толук болот. Бул жеке ажылык амалын жасап аткан киши. Анан кыран деген ажылык бар. Бизде көбүнчө таматту ажылыгы жасалат. Таматту ажылыгында айырмалар бар. Кыран ажылыгында кыран ажылыгында дагы айырмалар бар. Бул муфрит ажылыгы деп айтылат, жекече ажылык кылуу. Таматту ажылыгында дароо барар замат умра жасайбыз. Умрадан кийин ихрамдан чыгып, ажылык күндөрү келгенге чейин күтүп турабыз. Анан ажылык күндөрү келгенде ошол жерден ихрам байлап туруп, ажылык амалдар баштайбыз. Бул таматту ажылыгы. Кыран ажылыгы деген ажылык менен умраны бир ихрам менен, бир ниет менен бүтүрөбүз. Бул эң абзели, эң жакшы ажылык ушул деп аталат, бирок оор, кыйынчылыгы бар. Акыркы тема, акыркы маселе бул Арафаттагы кээ бир маселелерди айтып берет, анан аялдарга тийиштүү кээ бир маселелерди айтып берет. Ман лам ядхул Макката ва вакафа би Арафата саката анху тавафул кудум. Ажылык амалын жасаган киши дароо Меккеге барып саламдашуу, кудум тавафын аткарат болчу. Эгерде Меккеге барган киши Меккеге кирбестен эле түз эле Арафатка кетип калган болсо, убакыт аздыгынан жетишпей Арафатка түз эле кетип калган болсо, мындан жанагы тавафул кудум сакыт болот. Аны кийин аткарбайт. ومن وقف بعرفة ساعة من زوال يومها إلى فجر يوم النحر صح ولو جاهلا أو نائما أو مغمى عليه.
Андан кийин Арафатта туруу милдет дегенбиз. Ажылык бул Арафат дегенбиз. Ажылыкта турганда бир аз убакыт дагы турган болсо, Арафатта турду деп эсептелет. Айырмасы жок. Ал Арафатта болсо экенин билбей калган болсо деле эсептеле берет, же уктап калып өтүп кетсе ал жерден, же эсин жоготуп ошол жерге барып, эсин жоготкон абалда ошол жерде туруп кеткен болсо дагы Арафаты жарайт. Арафатта турган болуп эсептелет. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ بِهَا فَاتَهُ الْحَجُّ فَطَافَ وَسَعَى وَتَحَلَّلَ وَقَضَى مِنْ قَابِلٍ. Эгерде кимде-ким Арафат күнү Арафат тоосунда айтылган убакытта турбай кала турган болсо, анын ажылыгы эсептелбейт. Ошол жылы жасаган ажылыгы эсептелбей калат. Бирок тавафты аткарат, Сафа Марвада басат, анан ихрамдан чыгат. Ихрамдан чыккандан кийин бул Арафатты аткарбай калды да, Арафат тоосунда турбай калды. Келерки жылы барып казасын өтөп берет. Ажылыкты кайрадан аткарып берет. وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَكْشِفُ رَأْسَهَا. Аял кишиге дагы эркек кишиге жүктөлгөн амалдардын баары жүктөлөт. Болгону айырмасы, аял киши эркектердей болуп башын ачып албайт, башын жаап жүрөт. Эркектер болсо башын ачып жүрөт. Вала тулабби жахран, жана аялдар талбияны лаббайканы жарый айтпайт. Өздөрү укканчалык деңгээлде акырын айтып барышат. Вала тармулу вала тас'a байнал милайн. Балбан жүрүш дагы кылбайт. Вала тармулу вала тас'a байнал милайн. Аялдар балбан жүрүш жасабайт. Ошол эле учурда оң желкесин ачып дагы жүрбөйт эркектер сыяктуу болуп. Вала тас'a байнал милайн. Сафа Марвада басканда эки жашыл сызыктын ортосунда булар дагы чуркабайт. Вала тахлиqu бал туqassiru. Чачтарын кырып албайт, балким кыскартып коет. Ва талбасул махита ва хайдуха ла ямнау илля таваф. Аял кишилер атайын тигилген кийимдерди кийип жүрсө болот, эркектерге болбойт. Жана дагы аял кишилер этек керек келген учурда, үзүрлүү болгон учурда тавафты гана аткара албайт, андан башка баарын аткарганга болот. Тавафты аткаруу үчүн мечитке киребиз, ал эми үзүрлүүлөр мечитке киргенге болбой калат. Жалпы ажылык туурасында кыскача ушундай маселелер айтылат.